айыл чарба продукциялары өндүрүлүп, бирок кайра иштетилбей чийки сат боюнча сатылып жатат. Бул долбоордун алкагында 18 кластер боюнча кредиттөө жүргүзүлөт. Айыл чарба техникаларын 7 жылга чейин алса болот. Тракторларды, чиркегичтерди 6% менен 3 жылдан бери чет мамлекеттен дагы асыл тукум, жогорку асыл тукумдагы уйларды алып келип берип атабыз. Биздин фермерлерибиз Бишкектеги деле сүт заводдору менен келишимдер түзсө болот. Тойбос деген ишкананын дагы эт комбинаты, ошол Тойбостун эт комбинаты менен келишим түзсө болот, ошого өткөрүшсө болот. Мисалы үчүн уйдун баасы 150 миң сом болсо, 15 миң сомдун 10%-ын банкка төлөп, калганын күрөөсү жок эле 7 жылга чейинки мөөнөттү алса болот. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Балыкчы шаарындагы Айыл банктын жетекчилиги менен атайын агро өнөр жай комплексин кредиттөө боюнча сүйлөшөлү деп келип отурабыз. Тилек мырза, саламатсызбы? Себеп дегенде ушул тармакка бөлүнгөн каражаттар кайсыл жакка жумшалат экен, эмне үчүн алат экен, алар дыйкандар канча пайыздык ченемди ала алышат, бүгүнкү күндө алып аткандардын саны канча болду экен деген негизде суроолорубузга жооп алалы деп келдик. Эми толук ушул жерден сиз биринчи сурообузду ошол негизи эле агро өнөр жайлык комплекс деген эмне? Ал кредиттөө кайсыл тараптарга бөлүнөт, анын ичинде эмнелер кирет? Ушул суроого биринчи жооп берсеңиз. Агро өнөр жай комплексин кредиттөө бул айыл чарбасындагы өндүрүлгөн продукцияларды кайра иштетүүгө багытталган. Көбүнчө себеби дегенде бизде азыркы учурда айыл чарба продукциялары өндүрүлүп, бирок кайра иштетилбей чийки сат боюнча сатылып жатат. Ошол чийки сат боюнча сатылбай чыгарылган айыл чарба өсүмдүктөрү, айыл чарба мал жандыктары ошол кайра иштетүүчү ишканаларга барып, ошол жактан кайра экинчи зат болуп, чийки зат эмес, уже даяр продукция болуп чыгыш үчүн мамлекет тарабынан атайын жасалган долбоор. Бул долбоор көп жылдык долбоор болуп эсептелет. Бул долбоордун алкагында 18 кластер боюнча кредиттөө жүргүзүлөт. Бул өзү эле айтып тургандай агро өнөр жай комплексин кредиттөө деген бул бүтүндөй бир комплекс. Бул жерде дыйкан фермерлер катышат жана ошол эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар катышат да. Бул долбоордун эң негизги маңызы ошол айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводдор менен, фабрикалар менен биздин дыйкандардын ортосундагы келишимдердин негизинде жүргүзө турган кредиттөө долбоору болуп эсептелет. Башкача айтканда, мисалы үчүн бизде мына Балыкчы Дордой деген эт комбинаты ачылды бизде жакында. Ошол эле Балыкчы Дордой эт комбинаты менен биздин фермерлерибиз, мал бордоп семирткен фермерлерибиз, кой болобу, уй болобу, жылкы багытында болобу, ошол фермерлер ушул эт комбинаты менен келишим түзүшөт, өзлөрүнүн малдарын ошол жака этке өткөрүп берүү боюнча келишим түзүлөт. Ошол эле учурда Балыкчы эт комбинаты, мисалы үчүн, ошолордун малдарын учурунда сатып алып, андан ары көздө алар кайра иштетип, этти упаковка кылып, таңгактап, же болбосо экспортко чыгарып, ушул жерде биздин дыйкандарыбыздын өндүргөн продукциялары жерде калбайт деген сөз. Бул нерсе жашылча жемиштерди кайра иштетүүдө, жашылча жемиштерди өстүрүүдө дагы колдонулат. Мисалы үчүн дыйканыбыз картошкасын өндүрүп алды, же болбосо алмасын, мөмө жемиштерин өндүрүп алды. Ушундай эле башка айыл чарба продукциясын, ошо жер жемиштерди кайра иштетип турган, сок чыгара турган, варенье чыгара турган ишкана менен келишим түзөт дагы. Ошол келишимдин негизинде ошол өзүнүн түшүмдөрүн ошол ишканага тапшырат. Ал ишкана кайра иштетип, алар жактан сок чыгарып, башка дагы кошумча азыктарды чыгарып туруп, экспортко чыгарганга аларда да мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден эң негизгиси болуп мына жер жемиштер жана мөмөлөр, картошка, жашылча жемиштери, тан өсүмдүктөрү, өсүмдүк майлары, эт, айтып кеткендей жумуртка багыты, жүгөрү, жүн жана терини кайра иштетүүчү ишканалар, буурчак өсүмдүктөрү, органикалык өндүрүш деп айтылып атат азыркы учурда. Органикалык өндүрүш бул кийин акыркы болуп кирди. Бул жанагы органикалык удобрениялар менен өстүргөн, бир дагы химикалык заттарды колдонбогон фермерлер болуп эсептелет. Бул органикалык өндүрүш, ошол жака да берсек болот. Калып учурда кайрылып аткандардын саны чынын айта кетсек азыраак болуп жатат. Себеби дегенде маалымат элдерге азыраак жетип аткан саны болгондуктан азыркы учурда бизде кайрылуу азыраак болуп атат. Биринчиден бул долбоор дагы былтыркы жылдан бери ишке ашып атат.
элдердеги ошо маалымат кичине азыраак болуп атат, ошол себептен дагы азыраак болуп атат. Анан бул жердин эң өзгөчөлүктөрү ошол дыйкан менен кайра иштетүүчү ишкананын ортосундагы келишимдердин болуусу. Сөзсүз түрдө ушул долбоордун негизги максаты болуп эсептелет, негизги шарты болуп эсептелет. Анан ошол фермер же болбосо дыйкан ошол өзүнүн кластеринде кластердин мүчөсү болуш керек да. Ошол кластердин мүчөсү болгондон кийин ошол кластердин жетекчиси бизге банкка, мамлекеттик банктарга ошол тизмени жиберет. Ушул дыйкан, ушул фермер ушул кластердин мүчөсү болуп кирди, ушуну кредиттөөгө сунуш кылабыз деп. Ошондон кийин биз анан кредит берүүнүн этаптарын баштайбыз. Азыркы учурда ушул эле агро өнөр жай комплексин кредиттөө боюнча жеке эле кредит эмес, мындан тышкары лизинг программасында дагы кредиттөө жүрүп жатат. Башкача айтканда, айыл чарба техникаларын кредитке алса болот. Ушул эле долбоордун негизинде айыл чарба техникаларын 7 жылга чейин алса болот. Тракторларды, чиркегичтерди 6% менен 7 жылдык мөөнөттө. Андан тышкары комбайндарды болсо, чоң комбайндарды болсо 10 жылга чейинки мөөнөттө алса болот. Андан тышкары биз мына Айыл банк бир 3 жылдан бери чет мамлекеттен дагы асыл тукум, жогорку асыл тукумдагы уйларды алып келип берип атабыз. Анын ичинде сүт эт багытындагы, эт багытындагы жана сүт багытындагы уйлар келип атат. Ошолорду дагы ушул айыл чарба агро өнөр жай комплекс долбоору боюнча алса болот. Булар 7 жылга чейинки мөөнөттө алса болот. Мисалы үчүн уйдун баасы 150 миң сом болсо, 15 миң сомдун 10%-ын банкка төлөп, калганын күнөөсү жок эле 7 жылга чейинки мөөнөттө алса болот. Аны биз Айыл банк менен келишим түзгөн атайын ишканалар бар, атайын асыл тукум чарбалар бар. Ошолор чет мамлекеттен алып келип берет, же болбосо өзлөрүнүн асыл тукум малдарын дагы беришет. Жанагы эле кайра 6% агро өнөр жай комплексин кредиттөөгө кайрыла турган болсок, ошо сиздерге ушул акыркы маалыматтарга дайыра турган болсок, сиздер иштешип аткандан кийин ар тараптан издеп атасыз, тарта турабы. Акыркы маалыматтарга дайыра турган болсок, ушул дыйкандар менен ошол эле ишкананын ортосундагы келишимдер бүгүнкү күндө учурда кандай жүрүп атат экен, эгерде карай турган болсок, ал маанилүү эмес кайсы ишкана экенин да. Анан ошол дыйкандар жактан да кызыгуулар кандай экен? Маалыматтар бар. Кызыгуулар жакшы жүрүп атат. Азыркы учурда мына биз быйылкы жылдын эсебинен 2 чарбага, ошо Тоң районунун 2 чарбасына 32 баш эт багытындагы Абердин аңгүз уйларын алып келип бердик. Алар азыр мына төлдөп аткан кези 32 баштан уйларды алып келишти. Ушул Тоң районунун фермерлери. Андан тышкары бир 10дон ашык айыл чарба техникасын колдоруна бердик ушул долбоор боюнча. Эми бул жагындагы жанагы айыл чарба мөмө жемиштери боюнча ошол дыйкандар кичине аз кайрылып жатышат. Эмне үчүн мөмө жемиштерин ошо түз сатып ийген аларга эме болуп атабы, ыңгайлуу болуп атабы же? Жок, эми бул жерде себептер ошо маалымат азыраак болуп атат. Анан дыйкандар бизде ушул мына балыкчынын тегерегинде мөмө жемишти кайра иштете турган ишканалар жоктугу болуп атат. Ошол сактоо. Негизи ушул долбоордун негизинде дагы сиздер мындай алымчалап элге кайрылып же кошумчалап кете турган кандай нерселер бар? Эмнеге элдерди ошол кайрылам деген дыйкандарды эмнеге басымдалыш керек жана эмненин негизинде иш алып бара турган болсо эффективдүүрөөк болот деп айттыңыз. Бул жактан биз дыйкандарга могул тармакты тандап ал, тигил тармакты тандап ал деп айта албайбыз. Себеби дегенде ар бир фермер өздөрү чечиш керек, ал тармакты кайсы тармакты тандабыбыз керек экенин. Бирок биз ушул тармакта иш алып барып аткан болсок, ушул азыр мен айтып кеткен 18 кластердин ичинде иш алып барып аткан болсо, биздин Айыл банктын жерлердеги өкүлчүлүктөрүнө барып туруп ушул маалыматты алса, биздин адистерибиз дагы кеңештерин берет. Ошо мисалы үчүн сүт багытындагы уйларды багам десе, сүт кайра иштеткен заводдору менен келишим түзүш керек. Биз ошол келишимдердин шаблондорун, формаларын бермекпиз. Сүт заводдордун
телефондорун бөлмөкпүз, же болбосо башка дагы кандай кластер болсо ошол кластердеги бизде маалыматтар бар, ошол маалыматтарды берип, ошол кластердин жетекчилери менен, ошол кластердеги агрегатор деп атпайбызбы, агрегатор деген бул өндүрүшчү да, ошол кластердеги кайра иштетүүчү, ошол кайра иштетүүчүлөрдүн даректерин бермекпиз, телефондорун бермекпиз, ошол менен байланыштырганга биз мүмкүнчүлүк түзүп бермекпиз. Жардамдар. Негизиненчи сиз алып карай турган болсоңуз деген бүгүнкү күндө балыкчы шаарынан алып карай турган болсок, ошол жанагы долбоордун негизинде иштеп кетем деген дыйкандар айтып кеткен эле Дордой 2 комбинатынан башка дагы кимдер тараптар менен иштеше алат? Мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн бизде сүт багытындагы уйларды баккан биздин фермерлерибиз Бишкектеги деле сүт заводдору менен келишимдер түзсө болот. Мына жакынкы жерде Кочкор айылындагы сүт заводу бар, ал жак менен түзсө болот. Кочкордо дагы жанагы Тойбос деген ишкана бар, ошо Тойбос деген ишкананын дагы эт комбинаты бар, ошол Тойбостун эт комбинаты менен келишим түзсө болот, ошол өткөрүшсө болот. Жана ушундай дагы эле башка өндүрүшчүлөр менен келишимдер түзсө биз аны карап бере алабыз. Негизги багытыңыздар кайсы жерге алынган? Ошол эт комбинатынан маалыматтарга таяна турган болсок, Ысык көл, Нарын областтарына деп өзүлөрүнүн сөздөрүндө ушундай айтышпады беле? Сиздердики негизги багыттар бүт Кыргызстан боюнча алынган деп турабы? Жалпы Айыл банк боюнча ала келсек, баардык Кыргызстандын аймактарында Айыл банктын өкүлчүлүктөрүн алса болот. Эгерде биздин мына ушу балыкчы аймагы боюнча болсо, биз иштеп аткан балыкчы филиалы балыкчы шаарынын айланасы жана Тоң районунун дыйкан фермерлерин биз тейлеп карап берсек болот. Именно сиздер ушул жака. Бар эле ошонун ичинде делечи, мисалы дыйкандар деле мүмкүн дыйканчылык кылайын деп аткан, ал азыр колунда иштеп келсе жок фермер, бирок ошол мен дагы ушул багытта иш алып барсам мага оңой болот экен, эгерде 6% ченем менен акча алып анан ошол өзүмдүн тармагымды, өзүм кызыгып аткан тармакты өндүрүп келе турган болсом дегендерге ылайыкташканбы бул программа же жокпу? Эми такыр иштекеден баштайын экен дегендерге кичине кыйыныраак болот, кредит менен иш баштаган. Өзүнүн башка дагы киреше булактары бар болсо, анан кийин кредит алса жакшы болот да. Эч кандай киреше булактары жок болуп туруп, баягы орусча айтканда нөлдөн баштап сразу кредит менен иш кылам десе кичине оорураак болот. Бизге дагы чечим чыгарганда оорураак болот. Анда жөнөкөй айта турган болсок, бул азыркы учурда иштеп жаткан дыйкандарга багытталган долбоор экен да. Азыркы учурда кичинекей болсо дагы бир ишин баштап келаткан дыйкандар болсо, мисалы үчүн мындай болушу мүмкүн. Ошол эле фермердин мал багытындагы иштери бар, дыйканчылыктан мисалы үчүн багбанчылык кылам деп атса, биз багбанчылыкты жаңы баштайм деп атсам да бере беребиз. Же болбосо тескерисинче, багбанчылык жагы жолго коюлган, анан фермерликти алып кетейин деп атса, сарайды куруп же мал алайын деп атса, анда биз берсек болот. Себеби дегенде мурунку алып аткан кирешенин эсебинен тиги экинчи тармагында өнүктүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү жакшы болот.